Ассаламу алейкум достор. Мына панелдерди шатырата тиздик. Бул жерге мына көрсөңүздөр болот. 610 ваттыктар. Бир панель 610 ватт. Анан 48 вольт, 15 ампер максимум. Муну азыр Чычканга коюп атабыз. Ош Бишкек жолу. Панелдер жанагындай элдер менден сурай берет эмеспи? Кар жаганда кандай болот, жаан жаганда кандай болот депчи. Мына достор, ушундай жата берсе, күндүн нуру буга тийген болсо, максималдуу кубаттуулугун берет. Эгерде күн чыкпай калып, күн бүркө болуп, же болбосо жаан жаап, кар жаап калган болсо, ошондо мунун кубаттуулугу түшүп кетет да. 20%га чейин эле берип калат. Мисалы, ушул 610 ватт болсо, ошонун 20%ын гана берет да, чыгарып берет да, бирөө. Анан мунун баары кошулуп отуруп, анан жанагындай киловаттар чыгат да. Мисалы, ушул жердеги 8 панель, эми бирөөсүн бияка чыгардык да, 8ти 610го ваттка көбөйтсөк, ошондо биз алабыз 5 киловаттка чукул. 4800 ватт алган болсо, ошондо 5 киловатт чыгат. Мына 5 киловатт ошондо бир система деп эсептелинет да. Ошого инвертор коюп туруп, иштете берсе болот да, жанагындай үйдүн, чакан үйдүн керектөөлөрүнө керек болот. Анан экинчи маселе, мунун үстүнө жанагындай сынып кетет, кандай болот деп атат да, мындай бекемеле депчи. Негизи бул бекемеле. Үстүнө мындай жөнөнүп деле, мындай болуп деле, мындай болсо эчтеке болбойт да, мынакей. Мындай кишини салмагын көтөрөт, мындай жеңил элечи, мындай үстүнө жатып алсаң болот да. Бирок мунун үстүнө жанагындай таш менен катуу чаап ийсе сынып кетет. Бул жанагындай айнек да. Анан айнек болуп, мындай жанагындай машиненин терезеси болот го, лобовой стеклосу болот го, ошондой эле бычырайт да булчу. Ошол болгону гана ушул механикалык сындыргандан сакташ керек. Болду, калган жанагындай мөндүр сөндүрүүлөргө бул бекем болот. Телефон номерлерди мына таштап койдум. Кайрылыңыздар. Кимде ким күндүк электростанция орнотом десе, бүткүл суроолор боюнча ошол телефон номерге кайрылып жазсаңыз болот. Ассаламу алейкум.